Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ачык айкын программасын көрүп баштадыңыздар. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барып жатам. Бүгүн биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн мүмкүнчүлүк деген теманын тегерегинде кеңири кеп кылабыз. Бизде конокто Света Эсенказиева, равенство коомдук бирикмесинин координатору, ошондой эле Бишкек шаарынын тургуну Жумайым Мамрасулова. Урматтуу коноктор, чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп атайын биздин эфирге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүн ошол дүйнөдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнү болуп белгиленгендиктен атайын биз студияга чакырып, бул багытта Кыргызстандагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн шарттар, муктаждыктар жана проблемаларды кеңири талкууга алып, анын бир жыйынтыгын чыгаралы. Ал тоскоолдуктар же болбосо кандайдыр маселе болсо аны жеңилдеткенге аракет кылалы деп чакырып отурабыз. Ошондой эле азыр бизде бир аз кечигип келет болуш керек. Эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү дагы уктай буюрса келет. Ага чейин баштай берелик. Света, сиз азыр коомдук бирикмеде иштейт экенсиз, координатор болуп. Сиздердин негизги жумушуңуздар эмне? Кантип иш алып барасыздар, миссияңыздар эмне? Саламатсыңарбы? Менин атым Света. Мен ошо равенство коомдук бирикмесинде өкүлү болуп иштейм. Бизде көп майыптуулугу бар адамдарга жардам бергенге, жана кандай тренингдер өтөт, семинарлар болот, ошолорго чакырып, ошолорду мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ошо тренингтерге катыштырганга чалып чакырып, ошолорго чакырабыз. Ошондо ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга сиздер аларды жумуш менен камсыздоо, аларды ошол көпчүлүк элге кошконго мотивация берүү, адаптация берүү жактарын алып баратасыз экен да? Ооба. Бизде деген аябай көп да билинбегендер. Ошолорго биз деген жумуш бере албайбыз, просто окутабыз да. Бизде жыл сайын окуулар болот. Маникюрдук болот, блогердик болот, визажист, кулинария окуулар болот. Ошолорго чакырабыз. Ошолорго бүтүп жакшы окуп кеткендер болот, иштегендер да бар. Бул жерде Жумай мына буга чейин көп айтылып келди, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарт түзүү, алардын жана коомдук жайларда транспорт маселеси, ошондой эле бир жерден башка жерге жылганда бир жеңилдик жаратуу маселеси көптөн бери көтөрүлүп келет да. Сиздин жашооңузда ошол жеңилдик сезилип атабы бүгүнкү күндө? Жеңилдик сезили дегенде кандай? Билбейм, бизге көбүнчө жеңилдик ошо пандус дегендер туура болсо, жүргөн жерибизде ошол бизге көбүрөөк жеңилдик болот. Анан негизи мен көбүнчө маршрутка менен жүрөм. Себеби азыр такси менен жүргөнгө да шартка байланыштуу дегендей, кээ бир таксилер орой келишет, ал жагы да бар. Ошондуктан эки жагы тең бар. Жеңилдиги да бар, жеңил боло элек жагы да бар. Жеңилдиги дегеним мамлекет тарабынан түзүлгөн шартты айтып атам да. Буга чейин кандай болду? Азыр акыркы 2-3 жылдын ичинде бир аз шарт түзүлдүбү деген суроону бергим келип атат, тактап айтсам. Ооба, буйруса түзүлүп келатат десем болот. Бирок дагы эле пандус деген жактардан кыйналып атабыз. Себеби көптөгөн жерлерде жүрө албайсың коляска менен. И жолдордагы, Бишкектин жолдорунда тватурлар, мисалы үчүн сумдун эле чыгып лестницасын эмеси иштебейт, коляскачниктерге арналган. Ошону эле айтсам болот. Андан кийин жолдору, ходоноктор жүрө албайт, коляскалар жүрө албайт дегендей кыйынчылык жаратат. Себеби биз только такси менен эле жүрө албайбыз. Жөө жүргөнгө дагы мүмкүнчүлүк болсо, пандустар ар кайсы жердечи. Пандус бар, бирок мындай эле пандус эле аты болбосо, чыкканда неудобно, недоступно. Бизге ыңгайсыз болот да. Шайлоого бардыңызбы сиз? Жок, барган жок. Бул жерде негизи ошол мындай ден соолугундагы мындай жагдайларга ар ким ар кандай себептер менен кабылат эмеспи? Света айым, сиз менен эфирге чейин сүйлөштүк. Бул жагдайга кандай кабылгандыгыңызды, ошондой эле ал стресстен кантип чыгып кеткениңизди мен кеңири айтып берейин деп өзүңүз да суранып калдыңыз. Эгер
эмне болду эле сыр болбосо? Мен 2013 8 мартта аварияга кабылгам. Ошондон улам баспай калгам. Оор жаракат алгам, омурткаларым талканып кеткен эле. Ошондон кийин мен стресске катуу кабылдым. 3 жолу оор операция өткөздүм башымдан. Үйдө бир 6 жылдай жаттым. Стрессти ушундай басып жүрүп баспай калган эң жаманы ошол экен да. Өзүмдүн мойнума ала албай жүрдүм, ушундай болуп калганым. Андан кийин ошо Бишкекке келип ушундай уюмдар бар экенин деп уктум. Анан ошо уюмдарга барбай деле аттым, чакыргандар көп болду, бирок барбай аттым. Анан ойлондум, неге мен мынтишим керек, мен жашашым керек, балдарым үчүн жашашым керек деп ойлонуп, анан ошондон улам равенство уюмуна бардым. Барып аяктан деген мага психологиялык жардамдарды беришти, тренингтерге катыштырышты, маникурдукун окутушту. Ошондон улам мен өзүмдүн алдыма умтулуп, алдыга жашаганга аракет кылдым. Азыр мен көп адамдарга айтат элем да, көп адамдар бар да, жаштар бар, азыр кырсык деген көп болуп атпайбы? Ошондон жатып калгандар бар. Ошолорго айтат элем, үйдө эч качан жатпаш керек, алдыга умтулуп эле колдон келсе аракет кыла бериш керек да. Эч качан чөкпөш керек, алдыга түз карап эле жүрүп, артка кылчайбаш керек да. Колдон келишинче 1 сом табасыңбы, 2 сом табасыңбы, өзүңдүн наныңды өзүң таап жесең да курсаң ток болот да. Эч качан бирөөдөн жардам сурап, артка карабаш керек деп мен айтат элем баарына. Азыр көп эле өнүгүп калбадыкпы? Интернеттер бар, интернеттерден карап уюмдар көп. Ошо уюмдарга кайрылып, окуп, бизде окуулар жыл сайын болот. Мына быйыл эле 4-5 окууну окуттук. Аябай жакшы бүтүп кеткендер болду. Буюрса иштегенге аракет кылып иштешет буюрса. Ошентип эле аракет кылып эле иштей беришсе болот. Мен деле үйдө жатып, мен деле маникурдукун бүтүп алып, билбесем да билем деп жасап, ошентип нанымды таап жеп аттым. Азыр Кудайга шүгүр жакшы иштеп, аракет кылып, өзүмдүн нанымды өзүм таап, ата-энеме көз карандуу болбой, бир туугандарыма көз карандуу болуп, өзүмчө чыгып кетип, мына иштеп кылып атам. Негизи ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомго аралаштыруу, аларды жумуш менен, иш менен камсыздоо багытында мамлекет дагы бир катар жумуштарды жасап атат. Азыр бизге студиябызга эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Назгул Чомушева эжеке келип кошулду. Эжеке чоң рахмат келип бергениңизге. Эми бул жерде азыр коомдук уюмдарда иштегендер, ошондой эле өз алдынча жумуш жасап жүргөн жарандарыбызды чакырдык. Алардын маселелерин ошондой эле сиздерден болсо мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордуктар, алдыдагы пландар жана чечилген жана чечиле турган маселелерди талкуулаа деп сизди чакырабыз. Чакырдык. Акыркы 3 жылдын ичинде деп коелу, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн шарттар канчалык жакшырды? Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү эми баарыбызга белгилүү күн болуп турат. Бүгүн эле мына чоң иш-чараларды чогуу өткөрүп келатабыз. Ошол эле буга чейин айтылып аткан равенство уюму менен дагы биз биргеликте жакында эле чоң иш-чара өткөрдүк. Бүгүнкү күн эми максаты эмне эле? Бул максаты ошо коомдун көңүлүн буруу. Ошо майыптуулугу бар адамдардын көбөйлөрүнө жалаң эле жанагы проблемасына эмес, ошондой эле жанагы жетишкендиктерине. Мына азыр эле угуп атабыз, мына айтып кетти, үйдө отурбагыла, өзүңөргө өзүңөр жардам берсеңер, ошондо коомго аралашасыңар деп абдан туура айтып атасыз да. Анткени чынында эле көп эле адам мындай жагдайга туш болуп калганда, мындай жагдайдан чыга албай, ушу абдан оор шартка туш болуп атат да. Албетте, мамлекет тарабынан дагы колдоолор бар, жок эмес. Мисалы эми эң негизгисин айтып кетсем, бул социалдык төлөмдөр, социалдык жөлөк пулдар. Мисалы бүгүн эмгек министрлиги тарабынан 75 000 адам ошо социалдык жөлөк пулдарды алат. Ошол эле учурда 120 000ден ашык адам пенсияга укугу бар адамдар, булар социалдык фонд тараптан пенсия алышат. 200 000ге жакын азыр ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар. Анын ичинен 33 000 бул бала болуп эсептелинет да. Анан эми социалдык жөлөк пулдарды айтып атсам, жакында эле мына Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү көбөйдү 50%, жаңы жылдан тартып дагы 100% көбөймөй болду. Мисалы балдардын эле жөлөк пулун айтып кетсем,
4000 алып атса 1-октябрдан тартып 6000 болду, жаңы жылдан тартып 8000 болот. Бул дагы ошо жанагы пандемиядан кийин эми бир жыл абдан пандемия менен күрөштүк, көп жанагы оорчулукту алып келип атат. Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жаран эмес, иштеп аткан адамдар деле абдан кыйынчылыкка дуушар болуп атат. Ошон үчүн эми бул дагы болсо мамлекеттин кандайдыр бир колдоосу болуп атат. Мындан тышкары эми айтып кетсек, жанагы санатордук курорттук путевкалар берилет, протездик, ортопедиялык буюмдар менен камсыз болушат. Анан кресло-коляска деп коебуз. Мындан тышкары, ооба, албетте бул колдоолор жетишсиз. Астыбызда абдан чоң жумуштар бар. Чоң жумуштарды жасашыбыз керек азыр. Мисалы айтып кетсем, эми 19-жылы, баарыбыз эле аны билебиз, 19-жылы март айында ошо майыптардын укуктары боюнча конвенциясы кабыл алынды, ратификацияланды. Бул эмненин белгиси? Бул Кыргызстан ошо майыптуулугу бар адамдарга көңүл жакшы буруп, шарттарды түзгөнгө милдетин алат деген белги берет да. Ошондуктан бул мына 2 жылдан бери эмне жумуштар аткарылып келатат. Албетте чоң жетишкендиктерибиз азыр жок болсо дагы, бирок аракеттер бар. Назгүл айым, кечиресиз, бул сиздин жанагы алдыда пландар боюнча программанын жүрүшүндө кеңири сөз кылабыз. Азыр ирети менен 1-2 суроолорду берип алайын. Света айым, мына сиздердин коомдук бирикмеге кандай ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар негизинен көбүрөөк кайсы көйгөй менен кайрылат? Аларды эмне кыйнап атат, эмне артка тартып атат? Кайсы шарт же кайсы бир тоскоолдуктар эң негизи кайрылган нерсеси? Бизге көп эле кайрылышат, жардам сурап кайрылышат, зордук зомбулукка кабылгандар кайрылышат, көп да, аябай көп кайрылышат. Биз эми анын баарына камсыз кыла албайбыз да. Биз колубуздан келген жардамды кылышат, эжелердин Гүлмира Кантеңировна эже бар, ошол эже барып ошо түшүндүрмө кылып, ош немелерге чейин райондорго чыгып, тренинг өтүп келишет. Ошо окуулар жөнүндө кылышат, мектепке балдарды албай коюшат, алар жөнүндө кылып барып, ошо тренинг өтүшүп, азыр кичине жакшы болуп келатат да. Көп жерлерге барып өтүп атышат тренингтерди. Ошондон улам көптөр түшүнүп келатат да биздин немелерибиздечи. Ошолорго анан Бул жерде жана стресске түшүп калган жарандар, кайсы жакка бири барарын, эмне кылаарын билбей туруп калган жарандарга сиздер жол көрсөтөбүз, багыт беребиз, алардын жумушка жайгашып кеткенине шарт түзөбүз деп атпайсыздарбы? Ошолор боюнча айтып берсеңиз, кандай жумуштар, кантип даярдайсыздар аларды? Бизге деген ошо зордук зомбулукка кабылып калган адамдар келет. Неме бар бизде? Эмне деп аттым эле? Атайын ошондой жер бар, үй бар да. Ошол жака келип бир 10 күн ошо психологдор менен иштештиришет. Анан акыл насааттарын айтышат, тренингтерге алып барышат, анан жакшы болуп калганда кайра жиберишет. Анан окууларга чакырышат, окууларга келип окугула деп, анан окууларга катышып кетишет. Анан жакшы болуп окуп кетишсе, кээ бирлерин шыгынан болот да, кээ бирлер алып кетет. Кээ бирлер ала албай калып калгандар бар. Анан кайра тренингтерге чакырып, эжелер жайкысын лагерлер болот, жайкы лагерлерге алып барышат. Ошентип көбүнчө ошо жол ачып беришет. Анан кээ бирөө бар, кечке эле чакыра бербейбиз да, адам деген көп да, бизге окшогон адамдар көп. Аларды алмаштырып, чакырып өтүп туруш керек. Анан ошо аракет кылабыз колубуздан келишинче, ошолор өздөрүн алып кеткенге айтабыз, үйдө жатпагыла, аракет кылгыла. Мен ойлойм, эң главный адамдын өзүнөн депчи бул. Аракет кылса эле баары болот. Жатып албаш керек да, эң главный аракет кыла бериш керек. Азыр окуш керек, азыр көп деген окуулар болуп атпайбы? Интернеттен окусаң, онлайн окусаң деле окуш керек да. Окуу эч качан карыбы, жашпы неме кылбайт да, алып кетсе болот. Жумайым, сиз учурда эмне менен алектенесиз? Кандай тирлик кыласыз? Ушул эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын арасында ишкерлер бар, чоң акча тапкандар бар, өзүнүн жашоосун жакшы бутка тургузуп кеткендер бар. Ооба, бул жакта эже айтып атпайбы, биз окутабыз, бүт баарын үйрөтөбүз депчи.
ооба бул эжелер бизге көптөгөн жолдорду ачып берет, мүмкүнчүлүк мындай кандай жүрүш керек үйрөтөт. Аны үйрөнгөндөн кийин үйрөнө эле калбастан бизге ошондой шарт керек, ушундай бизде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш керек. Биз барсак эле ар кайсы жерден жумушка ала бербейт да. Биз барабыз, жумуш сурайбыз. Сураганда иштетишет. Бир күн иштейсиң, 2 күн иштейсиң, кечирип кой сен бүгүндөн кийин келбей эле койсоң болот деген учурлар болот. Анда учурда да иштеп көргөм негизичи. Ал жерде сиздин ошол жумушту жөндөп кете албаганыңыздын себебинен кетирип атышабы же башка? Жок, жөндөп кете алганда эмес. Бул жакта мисалы үчүн мен кулинарияны окудум, нарушение ресницасын окудум. Аны окугандан кийин салонго барып иштеш керек. Салонго барып иштегенде күндө барып келесиң, ал жака кирип чыгасың. Кирип чыкканда биздин эшиктен кирип чыгышыбыз эле бир жарым саатты алат. Анан сен жумушка келип кеткенче эле биздин убактыбыз бүтүп калып атат дейт. Анан үйдө отуруп иштейсиң. Үйдө отуруп иштесең болот, мүмкүнчүлүк тапсаң болот бүт жактан. Бирок ал үчүн көптөгөн клиент таба албай каласың дегендей кыйналып каласың. Шарт керек. Учурда мен ошо кирпик менен иштеп аткам. Үйдөн эле заказ алып. Бирок азыркы учурда клиентим аз, көп адам үйгө келе бербейт. Себеби мен үйүмдө чет жарыкта болгон үчүн атайын үйгө келбейт. Көбүнчө азыр салондордо бүт эле жөндөп кетпедикпи? Салондо эле бүт эле баары жасатып анан үйгө келгиси келбейт, бирок ошо үйдөн кирпик жасап иштечүмүн. Бул жерде ошол проблемаларды айта турган болсок, билим алууга мүмкүнчүлүк, ошондой эле иш менен камсыздоого мүмкүнчүлүк, коомго аралашууга мүмкүнчүлүк түзүү, бул жактарын алып кете турган болсок, азыр бүгүнкү күндө интернетте отуруп эле жумуш тапканга мүмкүнчүлүк, жанагы байланышы жок эле, виртуалдык түрдө иштөө мүмкүнчүлүктөрү бар эмеспи? Назгүл айым, айтсаңыз, ошол иш менен камсыздоого мүмкүнчүлүк социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан кандай саясат жүргүзүп жатасыздар, жыйынтыктары кандай болуп атат азыр? Туура айтасыздар, азыр ошо иш менен камсыз кылуу биздин борборлорубуз бар. Вакансиялары, жанагы конкурс вакансияларды дагы уюштуруп турушат, жылына 1-2. Бирок биз азыр айтсак, чынында эле эми көбөйлөрү көп да, көбөйлөр көп. Бирок мен айтып атпаймынбы, жана 2 жыл мурун конвенцияны ратификацияладык. Эми ушу нормаларды ишке ашыруу максатында биз азыр ошо үстүндө иштеп атабыз. Жана сиз айтып атпайсызбы, мына барганда эшиктен кирип чыккан эле силерге кандай тоскоолдук. Эми кечирип коюңуз, бирок айтканга туура келип атат, эми ушундай бүгүн күн болуп атат. Майыптуулугу бар адам качан өзүнүн майыптуулугун сезет. Мына ошо тоскоолдуктарга келгенде ошондо сезет да. Эгерде жетчү жерине жете албаса, кирчү жерине кире албаса, кирген зданиясынан этажга чыга албаса, ошол инфраструктура, айлана чөйрөнү ушуну сездирип атат да. Ошон үчүн мен жана айтып атпаймынбы, эми ушундай министрлик мисалы азыр чоң долбоор программаны түзүп атат. Буюрса өкмөт колдоп берсе, бул программа жеткиликтүү өлкө деген программа. Ошол жерде ушул инфраструктурага кайсыл жерине көңүл буруш керек, эмне кылыш керек, ар бир мамлекеттик орган өзүнүн функциясына жараша эмне ишти жасаш керек, ошонун баары жазылган да. Ошол эле шаардын жана чыкканда майыптуулугу бар адам, ал чөйрөгө эмес, чөйрө адамга ылайык кылган бир мындай иш-чара жүрүш керек да. Мисалы билим тармагында да ооба бизде инклюзиялык билим берүү программалар азыр жазылып атат, пилоттук түрдө киргизилип атат, бирок мындай системный түрдө бүт республикага азырынча жайыла элек. Бирок мындай биринчи кадамдарыбыз бар. Ошол эле ишке орноштуруу боюнча бизде электронный система бар. Аяка дагы мына ар бир адам үйүндө отуруп эле кирсе болот да, биздин сайт аркылуу ошо системабызга кирип, кандай вакансиялар бар, кандай шарт менен алат ошонун баарын көрсө болот. Бирок дагы эле ошол системаны да жакшыртканга аракет кылып атабыз. Ошол жанакы ишке орношуу боюнча, эмгекке тартылуу боюнча багытында дагы жанакы мыйзамдарыбызга өзгөртүү киргизгенге азыр иш-чараларыбыз алдыда абдан чоң да. Түшүнүктүү. Света, сиз
программага чейин айттыңыз, мен өзүм Көлдө ошол жакта кырсыкка кабылып калып, анан бул мүмкүнчүлүктү мен Бишкектен алдым депчи. ооба. Айылдарда, аймактарда, жерлерде аябай ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шарты чындыгында оор. Алардын коомго аралашып кетүүсү оор, жумуш таап кетүүсү оор, бир жака чыгуусу оор да. Сиздердин коомдук бирикме негизинен ошол аймактарга басым жасап, алар менен тыгыз иш алып баруу жагын кандай жолго койгонсуздар? Биз эми ошо жалаң эле тренинг аркылуу чакырышса барып тренинг өтүп, ошо коомго аралаштырганга аракет кылабыз. Ошо адамдардычы. Мен дагы кичине ушул жака кошумчалап кетейин. Эмгек министрлиги бейөкмөт уюмдар менен абдан тыгыз байланышта иштеп келет. Мисалы, мына сиздин оюңузду улап кетсем, биз жыл сайын мамлекеттик социалдык заказдын конкурсун уюштурабыз. Бул конкурска жанакы ушул бейөкмөт мамлекеттик эмес уюмдар, ошо равенство сыяктуу уюмдар дагы конкурска катышып, сынакка катышып, өздөрүнүн долбоорлорун сунуштайт. Министр, мындай жалпак сөз менен айтканда, министрликтин колу жанагы жетпей аткан райондорго ушу биз бейөкмөт аркылуу жеткиребиз да кызматтарыбыздычы. Мисалы, ошо алыскы райондордон долбоорлор түшкүсө, биз абдан карайбыз аларды. Анан ошо конкурстан утуп алган долбоорлорго грант акча түрүндө бөлүп беребиз. Мисалы, 2009 жылы министрлик 4 миллиондон эле баштаган. 4 миллионду ушу бейөкмөт уюмдарга таратып, алар жерлерде ушундай кызматтарды көрсөтчү да. Балдарга, оор турмуштук кырдаалда турган үй бүлөлөргө, ошол эле учурда майыптуулугу бар жарандарга ар тараптуу жана социалдык кызматтарды көрсөтүп келген. Бүгүнкү күндө биздин бюджетибиз ушу конкурска мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууга биздин бюджет буюрса 48 миллион болду. Бирок бул дагы жетишсиз. Анткени азыркы учурда жалгыз эле министрлик бул заказды иштетпеш керек да. Мисалы, бизге билим берүү жагынан деле долбоорлор түшөт, спорт жагынан деле түшөт, бирок биз аларды тилекке каршы ишке ашыра албайбыз да, ал биздин мандатка кирбегендиктен. Ошондуктан бул мамлекеттик социалдык заказдын алкагында башка мамлекеттик органдар дагы, ошол эле учурда жергиликтүү бийлик дагы аткарса, мен ойлойм, биз көбүрөөк жанакы оор турмуштук кырдаалда турган адамдарды биз кызмат көрсөтө алат элек да. Түшүнүктүү. Бул жерде Жумай, мына Назгүл эжеке айтты, бул жерде биз көптөгөн окуу программаларыбыз бар деди, жумуш программаларыбыз бар деди. Сиз ошол жакка өзүңүз катталып, аракет кылып, ошо шарттарын толтуруп, жумушка өтөйүн, ошол жакта иштеп кетейин деп аракет кылып көрдүңүзбү? Бир канча долбоорлорду айтып өттү азыр. Ооба, айтып өттү, бирок ал долбоорлор жакында эле чыгып баштадычы. Мурда көп жактан бизге кыйын болчу, түшүнүк жок болчу биз жөнүндөчү. Мындай ачык айтканда, инвалидтер дегенде коркунуччу чынындачы. Мына эми эле азыр ушундай чыгып, ушундай тренингтерди өтпөйбү? Тренингтер болуп, ушундай эме болгон үчүн азыр ушундай мүмкүнчүлүктөр көп түшүлө баштады, Кудайга шүгүр. Албетте ал жактарга аракет кылабыз. Окудук, Кудайга шүгүр, ушундай тренингтерге катышып турабыз. Анан ооба, мен да окудум, аракет кылып атам. Жумушка орношуп кеткенге шарт түзүлбөдү деп сураганым. Жок. Себеби эмнеде болду? Себеби кандай жумуш? Только интернет менен отуруп иштегенге? Эжеке айтты, канчалык долбоорлор боюнча. Бул конкурска бейөкмөт уюмдар катыша алат да. Ошол конкурска катышканда утуп алса, министрлик тарабынан биз акча бөлүп беребиз. Ошо бейөкмөт уюмдар анан элге кызмат көрсөтөт да. Эми жана айтып атпайсызбы, окудук деп. Бул деле балким ошол мамлекеттик заказдын алкагында деле болуп калышы мүмкүн да. Ар кандай кызматтарды жана окутушат, жана сиз айтып атпайсызбы, ар тараптуу окууларды окутуп атабыз. Жана андан кийин эми азыр мен айта албайм канча адам ошо иш таап кетти. Бирок иш тапкандар дагы бар. Тиккенди үйрөнгөндөр бар. Ошол жеринде эгер шейный цех бар болсо, ошол жака орношуп калышат. Жана тамак жасаганды, парикмахерский иш, ар кандай бар. Мүмкүнчүлүктөрдү эми түзгөнгө мамлекет
шарт түзүп берип атат да. Анан эми албетте эми баарын тең камтыганга Шарт жетет. Бул жерде Света, мына сиздердин коомдук бирикме катары ошол майыптардын укуктары, мүмкүнчүлүктөрү боюнча анализ жүргүзүп турасыздар да, байкоо салып турасыздар. Акыркы 2-3 жылдын ичинде биздин коомдо адамдардын мамилеси, ошондой эле түзүлгөн инфраструктуралык түзүмдөрдүн шарттары жакшырып атабы, сезилип атабы ошол сиздерге? Мен оюм боюнча бир 2 жылда билинип келатат. Мурда индивалидтер деп эле кабыл алышчу да, азыр кичине адамга болгон мамиле өзгөрүп келатат, бизге болгон мамиле. Анан эме боюнча айтсам, жанакындай пандус, аркы эркелер боюнча айтсам, кичине жакшырып эле келатат. Буюрса да 1-2-3 жылда убакыт керек болуш керек. Ага дагы сразу болбойт да. Бирок болуп келатат акырындан. Көп нерселер бар оңдоло элекчи. Эми алар дагы буюрса болуш керек. Неже айтып атпайбы? Бул жерде Назгулай, мына өлкөнү өнүктүрүүнүн стратегиялык планына 2026 жылга чейин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шартын жакшыртуу боюнча да бир катар программалар кабыл алыныптыр. Ошолорду тактап, анан ачыктап айтып берсеңиздер, эмне өзгөргөнү турат алдыда? Эми бул программа боюнча бардык багыт боюнча камтыйт. Азыркы учурда биз ушул программаны ишке ашыруу планын, кандай иш-чаралар болот, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эми албетте ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын маселеси аякта эң приоритеттүү десем болот. Мисалы, жана мен айтып кетип аткан, ошол эле инфраструктура, ошол эле транспорт маселеси. Мисалы, силер айтып атасыздар, мына шаарга чыксак, бир аз өзгөрүү болуп атат, бирок дагы эле бар. Мисалы, көзү азиз адамдарга кандай болуш керек? Ошол шарттарды түзүш керек. Пандустар, кээ бир азыр жаңы салынып аткан үйлөрдө деле пандустар бар. Бирок ошол нормага туура келеби, туура келбейби? Негизи эле ошонун баарын карап чыгуу иш-чараларга кирип атат. Карап чыгуу, ошонун баарын нормаларын кайра башкача карап чыгуу да, бул нормага ылайыкташтыруу. Мисалы, кээ бир пандусу бар, бирок ошол жерге чыгайын десең, эми коляскадагы адам эмес, сол адам деле аяктан жакшы өтүп түшө албайт. Мисалы, автобустарыбыз буюрса, эми эшиги чоң автобустар, ылдый автобустар келсе дагы, балким остановкаларыбыз ошого туура келбей атат. Демек, абдан иш көп. Ошол эле билим берүү багытында инклюзивдүү билимди кандай алат, кандай шартта алат, кайсакта алат, ошонун баарын тең карап чыгышыбыз керек да. Азыр ошонун баары тең ошол 26 жылга чейинки программанын иш-чара планына киргизип атабыз да. Азыр бунун үстүндө иштеп атабыз. Бул жерде Свет айтсаңыз, азыр бүгүнкү күндө интернет мүмкүнчүлүгү аябай чоңойду. Бир жерде отуруп иштеп, жакшы акча тапканга шарт түзүлдү. Сиздер коомдук бирикме катары ошол ушундай кырдаалга кабылып калган жарандарды ошол виртуалдык түрдө эле отуруп иштөө шарттарын үйрөткөн жолдорго өткөнсүздарбы? Ошондой окууларыңыздар барбы? Кантип ким катышса болот, кантип окуса болот, эмнени окуса болот? Бизде колл-центр менен блогердики болуп өттү жакында эле. Ага деген ондон адамдар катышты. Ага эми өздөрү каалап келсе болот, кээ бирөө каалабайт да. Анан ошону окуп алып, окушуп, анан интернет аркылуу иштешсе болот. Аябай күчтүү Оскар Райс деген байке өттү. Блогер боюнча өзү жакшы блогер байке. Ошол байке өттү, анан ошондон үйрөнүп алып блогерге бир Дастан деген бала бүттү. Каникей деген кыз. Ошолор азыр уже иштеп, канал ачышып, YouTube'дан иштеп баштадык деп атат да. Биз ошо окуткан окуудан иштеп кетсе, биз аябай сүйүнөбүз да. Дагы бир 2 кыз неме бүттү, кулинарияныкын бүтүштү. Алардан да бир 2 кыз иштеп атабыз деди. Анан ошентип иштей берсе эле болот. Маникурдукун бүтүштү, маникурдан 1 кыз иштеп атабыз деди. Бирок эми алар иштеп атышат, бирок ошо жанакындай барып иштейин десе, үйдөн отуруп иштеп атышат да. Барып иштейин десе көбүнчө эшиги тар,
мисалы биз туалет көйгөйүнөн аябай кыйналабыз. Коляскада отурган адамдарга доступный жок аяктарда, салондордочу. Ошондон улам кире алышпайт да. Ошол жерлерден көп кыйналып калышат. Анан биз мисалы мен бир күндө бир 2-3 жолу чыгам, мен жалаң такси менен жүрөм да. Бир күндө эле 1000 сом кетип калат ачык айткандачы. Анан алар Сиз деле өзүңүз барып кызмат көрсөтөсүз, барып жасап бересиз? мен барып өзүм барып жасап берем. Кээде өздөрү үйгө келишет. Анан барып жасап берем. Мисалы чакырышса бир 2 клиент болсо барам. Анткени бирөө таксиме кетсе, бирөө чөнтөгүмө түшүш керек. Ошентип алып барам да. Көзүңүздүн чакан ишмердүүлүгүңүз жанагы жасалгылоо боюнча эле бир чакан бир бөлмөнү жасап коюу үчүн сизге канча каражат керек? Өзүңүздүн жаныңызды өзүңүз багып кетүү үчүн, ошол кардарга шарт түзүү үчүн. Мисалы эми антип деле неметкен жокмун. Эме аппараттарды алыш үчүн бир 20 000 кетет, 20-30 000 кетет, полный алып. Столдору, креслосу, ал адамдын отурган креслосу клиенттин болуп бир жакшы эле кетет болуш керек, бир 60-70 000 кетет болуш керек. Бул жерде Жумайым, жана сиз айттыңыз, биз жанагы чоңураак салондорго барсак киргенге, анан иштегенге ыңгайсыз болуп атат депчи. Демек, ал жерде шарт жок болсо биз шартты өзүбүз түзүш керекпиз деген түшүнүк бар го. Аракет кылып көрдүңүзбү? Өз алдымча бир жасап, өзүм арабамды өзүм тартып, элдерге үлгү көрсөтөйүн, жумушумдун жыйынтыгын чыгарайын деп. Ооба, аракет кыласың, үйдөн отуруп иштейсиң, өзүңдүн эжелериңе жасайсың, соседтериңе жасайсың, башындачы. Анан клиент чогултасың. Албетте үйдө отуруп жасадым. Үйдөн эле мүмкүнчүлүк түзсөң болот, стол коюп, диванга отуруп алып. Бирок биздики ден соолук болгон үчүн көбүнчө белибиз чыдабай кетет, белибиз ооруп кетет. Ал клиент дагы батыраак бүтүшүн каалайт да. Анан албетте ага дагы мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылыш керек. Клиентке дагычы өзүң эле эмес, мен оорулуумун деп эле өзүң эле мүмкүнчүлүк түзө бербеш керек. Ал клиентке дагы удобный болуш керек дегендей. Кайра бир келип кеткенден кайра экинчи жолу келе тургандай болуш керек да. Анан ошого жараша, клиенттин кайра кайтып келгенге жараша ошо жумушуңдун майын чыгарыш керек да. Ошондо клиенттиң сага кайтып келет да. Чала бала жасап коюп кетирип салсаң, ал клиент кайра келбейт да. Ал начар жасалып калат да. Мен мисалы былтыр жаңы жылга корпоративтерге карата цехтерге чакырып калды, барып иштедим ал жерден. Анда мен бир 3-4 кыздыкын жасап кеттим. Эртеси телефон чалышты, ошол жактан билбейм кимдерден алып, анан эжесиге жолуксак болобу деп келишип, ыраазычылык айтып кетишти. Сизди көрүп биз сабак алдык дейт да. Ушундай адамдар болот экен. Алар сиз келип бизге жасап берип атасыз дейт. Биз жалкоо болуп үйдө жатабыз. Эпте ушу жумушка басып келип, дени карды эле соо адам. Эпте ушу жумушка басып келип иштегенден тартына неме жалкообуз депчи. Анан өзүңдү бай кичине неме кылат экенсиң да. Ушуга дагы шүгүр деп, шүгүрчүлүк келтирип, элге көрүнөйүн, алдыга умтулуп оокатымды кылайын деп. Мен мисалы 100 сом түшсө дагы, 50 сом түшсө да чакырса деле бара берем да. Топ мен ал өзүмдүн жумушум, өзүңдүн жумушуңду сүйүп аткарсаң, анда ошол жумушка ийгилигине жетесиң. А сен жумушуңду эч качан сүйбөсөң, ал ийгиликке жетпейсиң да. Бул жерде Назгүл айым, мына бүгүн өлкө башчы Садыр Жапаров мүмкүнчүлүгү чектелген жадандардын бир катар уюмдарга барды, ал жердин шарттарын көрдү, тамак ашын көрдү, анан ошондой эле жөлөк пулдарын көрдү, баарын эсептеп, ошол социалдык камсыздоону жогорулатуу планын алдыга койду. Негизи эле алдыдагы жылдарда ошол социалдык камсыздандыруу, жөлөк пул маселеси канчалык деңгээлде көтөрүлөт, канча кошулат, азыр канча негизи орточо? Мен алдыда айтып кеттим эле, жакында эле көтөрүлдү. Сентябрда ушу президентибиздин жарлыгына жараша 50% көтөрүлдү. Ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жана жетим балдардыкы. Жаңы жылдан тартып 100% көтөрүлөт. 4000 алып жүргөн адам балдар азыр 1 октябрдан тартып 6000 алып атат, жаңы жылдан тартып 8000 алат. Анан жанакы 18ден жогору адамдар эми группасына жараша. Мурун 1,5 алып атса, демек 3 алды, жаңы жылдан тартып 6 алат.
ушундай 50 анан 100% жогорулады. Анан эми ар бир бул социалдык жөлөк пулдар, пенсиялар дагы көтөрүлүшү бул дагы биздин экономикабыздын эми абалына жараша каралат да. Тилекке каршы эми дагы жакшы, быйыл ушинтип көтөрүлдү, көптөн бери көтөрүлө элек болчу. Мындан тышкары жанакы аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Алар ушу 300 миңге жакын үй бүлө бар да. Алардыкы да каралган былтыр. Ошон үчүн мүмкүнчүлүккө жараша көтөргөнгө аракет болуп атат. Света айым, сизди үлгү катары айталы, бир күндө канча акча табасыз? Бир күндө жок дегенде бир 500 сом табам. Бир күндө. Кээ бир күндөр таппай калам. Өзүңүздүн жашооңузга жетет, Бишкектеги жашооңузга. Азыр Бишкекте деле жашаган оңой эмес. Жок, конечно, жетпейт, ал аз да. Наныбыз бар, дарыларыбыз бар. Мисалы пенсиябызды көтөрүштү жакшы, бирок ал пенсия айдан дарыларыбызга жетпейт баары бир делечи. Буга дагы шүгүрдөшүбүз керек, жакшы эле көтөрүлдү, канча жылдан бери көтөрүлбөй жүрүп көтөрүлдү. Анан аракет кылабыз эми. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ачык Айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн мүмкүнчүлүк деген теманын тегерегинде кеңири кеп кылдык. Бизде конокто эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Назгүл Чомушова, ошондой эле Жумайым Мамрасолова, Света Эсенказиева катышты. Урматтуу коноктор, чоң рахмат сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Жакшы жетип алыңыздар. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.